Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Гапыр Мадаминов агайыбыздын Устаттык өнөрү китебинин номер 52 сабак. Окуучуларды билим тарбия алууга даярдоо, билим тарбия үрөөнүн абайлап, баалап кабыл алуу деген тема тууралуу маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Бардык эле окуучулар сабакта билим тарбия алат, мугалимди угат, китеп окуйт. Бирок бардыгынын жүрөгүндө, сезиминде ошол мугалим китептен алган билим тарбия үйрөнүү өсүп чыкпайт. Башкача айтканда, окуучунун эсинде калып, билгичтик, көндүм, ыкмага, пейил адатка айланып, окуучуга жукпайт, өзүнө кызмат кылбайт. Анын себеби эмнеде? Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, бул жерде ага эң сонун салыштыруу кылган. Буудай үрөнү өсүп чыгыш үчүн алгач ал жерге эгин эгиле турган жер айдалып, бошотулуп, жетилип, үрөндү өстүрүүгө даяр болуусу керек. Ошондой эле окуучунун да жан дүйнөсү билим тарбия үрөөнүн кабыл алып, аны өстүрүүгө даяр болуусу керек. Чындыгында көбүнчө жер жакшы айдалбай, чым, ажырык басып жаткандай эле баланын да жан дүйнөсү билим тарбия алууга даярдалбаган. Ыкшоолук, жалкоолук, наадандык, кекирейгендик, чым, ажырык, таш окуучунун жан дүйнөсүн ээлеп алган болот. Демек, андай болсо булар үрөөндү кабыл алдырбай, өстүрбөй, сыгып, батырбай, чыгарбай коюусу мүмкүн. Ажырыктуу жер таш асфальтка дан сепсе өсүп чыкпагандай эле жан дүйнөсүн жалкоолук, кызыкпастык, каалабастык, наадандык, тоңдук ээлеп алган окуучуда билим тарбия үрөөнү өсүп чыкпайт. Ажырык, таш баскан баланын сезими сокур, окуучуда билим тарбия өсүүсү кыйын. Ал үчүн алгач окуучунун жан дүйнөсүн тазалап, билим тарбия үрөөнүн алууга даярдоо керек. Таш, ажырык баскан жерге пулук салуу керек. Алгач ташын терип, суу куюп жумшартуу зарыл. Пулук салса, жүргөндөй кылып, антпесе пулукту да сындырат. Андан кийин мала басып тегиздөө зарыл. Арык, жөөк тартып, суу алып келүү керек. Окуучунун сезиминде пулук салуу бул айтылуучу билим тарбиялык сөз, иш-чара, пулуктай өткүр, түз, бекем, каттуу болуусу керек. Жан дүйнөнү таштан тазалоо үчүн тоңдук, наадандык, билим тарбияны жактырбастык, сөз каалабастык, жалкоолук, текеберлик, түрдүү таштарды терип алып салуу керек. Ошондон кийин ал таза сезимге эгилген билим тарбия үрөөнү өсүп чыга баштайт. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, окуучу өзүнүн жан дүйнөсүндөгү, сезиминдеги ажырык, ташты, жалкоолук, ышкоолук жана башка терс сапаттарды өзү да терип тазалап турууга көнүгүүсү зарыл. Өзүн өзү тарбиялоосу керек. Кошумча жер семирткич, селитра, эрозиядан сактоочу каражаттар керек. Бул айем сабагы, лексия, кругозорду өстүрүү, билим, инсан, үй-бүлө. Ошондо балдарга алардын сезимине себилген болот. Үрөөнү жакшы өсүп, түшүм берет. Окуучулар жакшы инсан болот. Демек, балдарды өмүр бою өз алдынча билим тарбия алып, өз өнөр жөндөмүн өркүндөтүп, өсүп турууга багыт берүүбүз зарыл. Эң негизгиси баланын жүрөгүндө билим тарбия алууга каалоо, кызыгуу, чаңкоолукту пайда кылуу, ойготуу зарыл. Мугалим, тарбиячы, ата-эненин мыкты таланты, билим тарбия берүүдөн да артык. Таланты мына ошол каалоону ойгото алгандыгында. Окуучунун да өзүн өзү тарбиялоосунун эң чоң натыйжасы өзүндө билим, тарбияга болгон каалоо, керектөөнү ойгото алгандыгында. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, андан кийинки камкордук бул ошол каалоо, керектөө бир күн, бир айлык, одноразовый эмес, түбөлүктүү, узак мөөнөттүү, өмүрлүк болсун. Ошол каалоо өчүп калбасын деген сөз менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Эң сонун маалыматтарды ала алдыңыздар деп ойлойбуз. Көңүл бургандарыңыздарга чоң рахмат.